بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ثلاث أحبهن ويكرههن الناس: الفقر والمرض والموت. Hazret Abu Darda radıyallahu anhu aytdı: men üç nerseni жақшы көрөмүн, бирок эл аны жактырбайт dedi. Ошонун бири мен кедейликти жақшы көрөмүн. Экинчisi оорууну жақшы көрөмүн dedi. Üçüncüsü ölümdү жақшы көрөмүн dedi. Муну кандай түшүнсө болот? Ар бир адам кедей болбойун, кичине болсо дагы бирөөгө муктаж болбой, кеңири жашайын деген ойдо болот. Адам баласы. Оорубайын, оорубаңыз деп жашайт. Ömrünüz uzun bolsun, köp жашаңыз деп жашайт. Эмнеге Hazreti Abu Darda radıyallahu anhu бул үч нерсени жакшы көрөт эле? Себеби, эгер себебин баяндап алса түшүнүктүү болбой калат. Ва индаhu айдан anhu qal: "Uhibbul mauta ishtiyaqan ila Rabbi." Men ölümdü жактырганымдын себеби өлгөндөн кийин Аллахка учурашкандыгым себебинен. Sahabalardın жасап койгон амалдары бар эле да. Аллахты разы кылып койгон эле да. Ошондуктан алар өлсөм жакшы болот эле деп арман кыла алат эле. Wa uhibbul faqra tawadu'an li Rabbi. Ал эми кедейликти жактыргандыгымдын себеби кедей болсом кичипейил боломун деди. Себеби бай болуп кетсем мүмкүн, текебир болуп кетсем эмне болот? Кедейликте кичипейилдик болгондугу үчүн. Негизи кедейлик эмес, балким кедейликтин ичиндеги кичипейилдикти жактырат эле да. Wa uhibbul marada takfiran li khati'ati. Ал эми ооруну жакшы көргөндүгүм себеп адам ооруганда күнөөсү кечирилет. Мына эмне себептен? Мунун мааниси: "Ya Allah, men orup kalayınçı" dep Allah'tan oru surabайбыз. Allah biröөнү oorutup koysa kapa olboyбыз. Bul oru günölөрдү keçirilүүsüne sebep bolot dep жакшы көрөбүz. Allah'tan kedeylik surabайбыз. Suray albayбыз go da. Bирок Allah biröөгө berse, ошонун ичинде кичипейилдик бар болгондугу үчүн жакшы көрөбүз. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن شرحبيل أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان إذا رأى جنازة قال: "اغدوا فإنا رائحون، أو روحوا فإنا غادون. موعظة بليغة وغفلة سريعة، كفى بالموت واعظا، يذهب الأول فالأول ويبقى الآخر لا حلم له." Hazret Abu Darda radıyallahu anhu kaçan bir janazanı көргөндө айтар эле: "Силер эртең менен кеттиңер. Биз кечке маал артыңардан барабыз" дейт. Кечке маал көрүп калса айтар эле: "Силер кечкурун кетип калдыңар. Биз эртең менен артыңардан барабыз" дейт. Жаназа бул өтө чоң бул эскертүүчү нерсе. Жана адамдар бат эле унутуп калышат. Keçe ele biröөнүн жаназасына катыштык элек. Ölümdü эстедик элек. Бирок бүгүн эле кайра унутуп калдык. Adamlar birinin артынан бири кезек менен дүйнөдөн өтөт. Бирок кээ бир адамдар, ой жүгүртпөгөн адамдар жаназадан дагы эч кандай сабак ала алышпайт. Ошондуктан жаназа бизге чоң бир сабак болуш керек. Бул дүйнөгө келген адам кайтуу үчүн келген. Her bir can iyesi 100 yıl yaşasın, kança yaşasın, bari bir gün bul dünyadan ötöt. Oşoğu dayardık kılуу menen yaşaş gerek. Oşol dayardık her bir janaza bizge eskertүү katarında boluş gerek. Bir janazaga katıştık, je uktuk, je körüp kaldık jolda, çoğun eskertүү boluş gerek. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن عون بن عبد الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: "من يتفقد يفقد،
ومن لا يعد الصبر لفواجع الأمور يعجز إن قارضت الناس قارضوك وإن تركتهم لم يتركوك قال فما تأمرني قال أقرض من عرضك اليوم فقرك. Hazreti Abu Darda radıyallahu anh aytdı, kim adamlardın kemçiligin, adamlardın için izil dese jakşı nerse tappaydı. Аңдып жүргөн адам жакшы нерсе таппайт. Себеби жакшы сыфаттуу адамдар аз dedi. Ошондуктан бирөөдү аңдыбаш керек. Ал балаңыз болобу, кошунаңыз болобу, кол астыңызда иштеген адам болобу, макул сураштырып, тактаган башка нерсе, бирөө артынан түшүп алып аңдыган жакшы нерсе эмес. Кайсыл адам сабыр сыфатын өзүнө өздөштүргөн эмес болсо, кыйынчылык келгенде алсырап калат. Көптөгөн адамдар ушул жерден аксайт. Жалпы баарыбыз эле аксайбыз. Сабырдуулук сыфат жоктуктан бир кыйынчылык келип калса, дароо эле кызалатчылыкка чөгүп кетебиз. Сыноо келсе, ооруганда, же бир жакыны каза болсо, же бир акчасын жоготсо, же бир үй күйүп кетсе, же бир кырсыкка учураса, ошол учурда эмне болот? Өтө чөгүп кетет. Кандай адам? Сабыр сыфатын өздөштүрбөгөн адам. Эми сабыр сыфаты деген чыдап эле коюу эмес. Сабыр сыфаты деген ушул сыноо Аллахтан келди деп билүү. Ушул сыноону мага Аллах берди. Бул кылган же мунун айынан же мунун себебиден келген жок. Бул кырсыкты, бул балени Allah maga sınoo kılıp jönöttü dep işengen adam sabırdуу adam bolot. Sabır degeni çıdap ele koyуу emес. Aç kalsa çıda. Bul bir adam uğurluk kılıp, karmalıp kalıp, tayak jese, men çıdaymın degen bul sabırga жатпайт. Al aylasızlık al. Sabır degeni kıyınçılık gelgen uçurda oşul Allah taraftan geldi. Ошол сабыр сыфаты жок адам эмне болот? Сабыр сыфаты жок адам кыйналып калат, алсырап калат. Ошондуктан кыйынчылык келгенде Аллах берген жеңилчиликтерди, Аллах берген жакшылыктарды, Аллах берген неаматтарды эстей турган болсок, бул кыйынчылык деп жеңилде болот. Албетте бир жакыны каза болгон өтө чоң жоготуу. Бирөөдүн жакыны каза болсо, albatta bir kaygı. Бирок ошол жеңилдеш үчүн Аллах Таала канча дагы башка туугандар берген го. Бирөө машинеси кырсыкка учураса, эмнеге мен машинем ушундай болду, эмнеге менин эле машинем ушундай болду эмес, балким машина кырсыкка учураса, Аллахка шүгүр башы аман, Аллахка шүгүр ден соолук бар. Жакшылыктарды эстесек, сыноо, кыйынчылык, кырсык чеп жеңилде болот. Эгер биз ошол кырсыкты эле ойлой бере турган болсок, анда Аллах берген неаматтардын бири да көзүбүзгө көрүнбөйт. Ден соолук, бала чака көрүнбөй калат. Анан адам чөгөт. Шайтан ошол учурда болду адамга азгырып адамды алсыратып да салат, анан ооруп да калат, анан дем салдыра баштайт. Эгер бирөөнү жамандасаң, ал да сени жамандайт. Бирөөдү сөгө турган болсоң, ал да сени сөгөт. Сен үн чыкпасаң дагы сени сөгүшөт. Биринчиси, сиз бирөөдү жамандайсыз, ал сизди жамандайт, сөзсүз. Кээ бир учурда эчтеке кылбасаңыз да сиздин артыңыздан сүйлөйт, сизди жамандайт, же сөгөт. Ошондой учурда эмне кылышым керек десе, эгер сенин артыңдан сүйлөсө, сени жамандаса, же сөгүп койгон болсо, анда ошол нерсени эң кыйналган күнүңө карызга берип кой dedi. Ал кайсыл? Кыямат күнү. Дүйнөдө эле ошону өчүн алып алба dedi. Hazret Musa aleyhisselam Allah Taala'dan суранган. Allah'ım men артымдан элдер сүйлөбөй турган кылып койчу деген. Мени эч ким жамандабай, артымдан сүйлөбөй калсын дегенде, Allah Taala ayткан, Musa, адамдар менин артымдан да сүйлөйт го деп. Кудай жок деп айтат го деп.
Kээ biрлер Кудайдын уулу бар дейт. Nauzu billah. Sen артынан неге сүйлөбөйт? Сүйлө. Пайгамбарлардын артынан сүйлөгөн биздин артыбыздан сүйлөйт да. Bir жакшы макал бар. Сиздин артыңыздан сүйлөгөн адам артыңызда калып калат. Астыңызга өтүп кете албайт да. Ошондуктан ал нерселерге кыжалат болбош керек. Мен ушундай деп айтыптыр. Siz чындап эле ошондойсузбу? Жок. Анда эмне кыжалат болосуз?